Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып кайрадан 10 мүнөттүк подкастты баштадым. Мен бүгүн жалгызмын, атым болсо Аку. Мирелли бошобой калды, ошондуктан мени жалгыз угам деген угармандарыбыздын баардыгына кош келиңиздер демекчимин. Достор, 10 гана мүнөт, ушул 10 мүнөт ичинде сиздерге сонун маалыматтарды айтып бергим келет. Бүгүн 1-июнь өлкөбүздө балдарды коргоонун эл аралык күнү. Ар бир бала бактылуу болууга милдеттүү, тиешелүү. Андыктан баланын бакытын урдабастан, тескерисинче ошол бакытын толтуруучулардан бололу. Ар бир кичинекей биздин жөжөлөрүбүзгө, кичинекей ымыркайларга, ар бир балага биз кең келечек, бактылуу балалык каалайбыз. Элестетсеңиз, биз жашообузда эмнени көбүрөөк эстейбиз? Биз дайыма бала чакты эстейбиз. Мен кичинекейимде, мен бала чагымда атам мончу эле, апам мончу эле деп. Ошол эстете турганга жакшы учурларды жаратуучулардан бололу. Анткени балдардын эң эле бактылуу учуру бул алтын балалык, бактылуу балалык учуру. Кичинекей балдарды болсо бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силер биздин жашообуздун кубанычысыңар. Силер биздин келечегибизсиңер. Ошондуктан бар болгула кичинекей жөжөлөр. Мен болсо бүгүн Z Moon жөнүндө сөз кылалычы. Азыркы учурда Z Moon болуп атпайбы? Негизи Z Moon эмне болгон Moon, кандай Moon, эмнеси менен айырмаланат? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Көбүнчө социалдык баракчаларда, интернет булактарында ушул Z Moon'унун ар бири үчүн психолог керекпи деген суроолор жарала баштады. Чындыгында ошондойбу же андай эмеспи? Эгерде ал Z Moon'дан болсо, анда кандай кылыш керек? Келиңиздер ушул жөнүндө сөз кылалы. Чындыгында Z Moon бул мурункулардан 10 эсе акылдуу, жөндөмдүү. 10 эсе, элестетиңиз. Болгону билимди, дүйнөнү биз көргөндөй кабыл ала алышпайт. Алардын кабыл алуусу таптакыр башкача дейт. Мисалы, Z Moon'га кандай мүнөздөмө берсе болот? Канча аракет кылсак да гаджет технологиядан айырып көрүү мүмкүн эмес. IT тармагында өздөрүн суудагы балыктай сезет булар. 1000 жолу колунан телефонду алып койсоң, баары бир таап алат. Бул муунду ата-эне, мугалимдерден мурун дүйнө тарбиялап атканында, биздин баягы кыргызча кол көтөрүп зордоп тарбиялаганыбыз аларга өтпөйт. Булар ата-энеге же мугалимге эмес, эркиндигине, укугуна, өзүнүн каалоосуна таянышат. Фальш, рамкага түшкөндү жаман көрөт. Ачык, эркин муун болгон үчүн окуя, ар кандай окуялар болуп атат бизде. Z Moon'дун каармандары кимдер булар? Келиңиз ошол жөнүндө да карайлы. Интернеттен коо сүрөттөр менен же күчтүү образдар менен жашоону кабылдап атат. Бул муун өзгөчө азыркы учурда K-pop, корей стили, булар аларды ээлеп алгандай да. Үйүнө келсе эле баягы тытынган ата-энеси, анан кайсыны тандайт? Албетте алар кооз дүйнөнү тандайт. Ата-эне сөз менен тарбиялайт, сөз адамга 7% гана таасир берет. Ата-эне же мугалим урушат, эмоция адамга 38% гана таасир берет. Ал эми сүрөт же образ мээге 55% таасир берет. Демек, тарбияда кайра эле интернет утуп атат, Алардын каармандары социалдык тармактагылар же оюндагы каармандар. Бул бизди укпай аткандыктан эмес, биздин сөзүбүз 7 гана пайыз, эмоциябыз 38 гана пайыз таасир берет. Ошо экөөнү кошкондо дагы 55% чыкпайт, Ал эми образ, сүрөт 55% таасир берет мээге. Караңызчы. Ата-эне баласын түшүнүш үчүн анда эмне кылат? Алар менен тең тайлашат технологияны, психологияны окушу керек. Балага ким керек? Албетте ата-эне керек, бул биринчи кезекте, талашсыз. Ошондуктан мезгил менен кошо жарышып окуңуз. Биздин заманда мындай болчу деген рамканы таптакыр жоготуңуз. Мисалы, мага да жакпайт да, өзгөчө, азыр силерге жыргалды. Биздин заманда жалаяк баштык жалаяктарды көтөрүп алып конокко барчу элек, жалаяк жуучу элек дегенде, мындай улураак адам болсочу ичиңен айтасың да, эми эмне кыл дейсиз эми? Мен эркимде болгондо сизде азыр төрөтөт элек депчи. Бирок ушул сөз баарына эле жагымсыз, өзгөчө азыркы муунга. Мугалимде кандай аракет болуш керек ушул Z Moon'ду окутууда, Z Moon'ду тарбиялоодо? Сыйлоо, билимин таңуулабаш керек, сыйлап кабыл алышы керек. Баланын жөндөмүн баа менен баалаган заман эмес экенин мугалим түшүнүшү керек, Билим берүү системасы бир кыл мурун бекитилген да. Ошол бойдон жаңылана элек. Ошондуктан азыр баардыгын башкача кылып, өндүрүп, өнүктүрүп, азыркы муун менен бутка бут, колго кол, эли шаркак өсүшү керек. Акылдуу муун деп атпайбызбы?
аларды чет тилдерди үйрөтүү, IT тармагындагы илимдерге жаздыра берүүнүн кереги жок. Ата бабалардан калган ыкмага кайрылсак жакшы натыйжа берет. Алар балдарын кандай тарбиялачу эле? Белгилүү бир жашка келгенде устатка беришчи. Анын ата энелер баланын ышыгын, күчтүү жагын байкап, ошол кесиптин устатына бергени туура. Устат аларга каарман болуп бере алат. Билим эмес, өнөрдү үйрөтүшү керек. Азыркы заманда бул азыркы балдардын талабы ушундай болуп калды. Балага ата эненин мээрими, сүйүүсү, көңүл бурусу толук жетишкен болсо, анда бала анчалык агрессивдүү болбойт. Үй бүлөдө баары тынч болгондо бала токтоо болот. Чек дайыма болушу керек. Психологияда 7 жашка чейин этин оорутпай чыбык менен тарбиялоого болот. Бирок 7 жаштан кийин таяк менен, жаман сөз менен чекти көргөзө албайбыз, анда психологиялык травма алып келет. Ата эненин милдети болсо, азыркы муундун ошол бөксөсүн толтуруу. Аны менен эмне менен толтурабыз? Булар ушундай муун экен деп таштап койбош керек да, туурабы? Балдарга эң чоң инвестиция алардын акылын эмес, жан дүйнөсүн толтуруу. Кыргыздын өзөгүнө кайтуу менен аларга ата бабалар тууралуу айтып берүү, мурунку маданият жөнүндө айтып берүү, эң башкысы руханий жан дүйнөсүн жаратуучу жөнүндө айтып берүү, жаратуучуга болгон коркунуч, урмат салуу бул эң жакшы чоң милдеттердин бири. Азыркы Z муундун кандай артыкчылыгы бар? Тез кабылдайт. Бардык нерсени, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жакшы билет, өзүн өзү баалаганды, өзүнө өзү болгон баасы күчтүү. Көргөн нерсесин ойлонуп отурбай тез эле жасап коркпойт. Байлыкка, статуска эмес, адамдарга, дүйнөгө кызмат кылгысы келген муун дейт. Кемчилигичи? Дайыма өздөрүн жалгыз сезет. Анткени алар жашоосунда жок эле дегенде адамдарды каарман кылып атпайбы? Ал жок адам. Чыныгы колдой турган адамы жоктой сезилип калат анан. Кийинки 10 же 20 жылдыкта Z муундун ар бирине бирден психолог керек болуп калган убакыт дагы болушу мүмкүн. Алар руханий жактан алсыз, анткени алардын баардык дүйнөсүн гаджеттер толтуруп алат. Ошондуктан жан дүйнөсүнүн жалгыз болушуна, жан дүйнөсүнүн жарды болбошуна ата энеси болгон аракетин жумшашы керек. Z муундун кандай баалуулуктары бар? Z муун бул асмандан түшкөн жок да, же башка планетадан келген жок. Алар биздин эле балдарыбыз. Бирок тарбиясында ата эне утулуп калган, дүйнө тарбиялап калган деген түшүнүк бар. Мурда ата энебиз дарак бир жерде көгөрөт деп тарбияласа, дүйнө аларды сен чектелбе, мүмкүнчүлүктөрүң чексиз, каалооң менен жаша деп тарбиялайт да. Булар чет жакка чыкканды каалайт, бир жерде отура албайт. Баалуулуктары эркиндик, көз карандысыздык, өзүн өзү баалай билүү, жакшы жашоодо жашоо. Мынакей азыркы Z муундун тарбиясы же болбосо каалоосу, баалуулугу. Бирок адам кайсы гана муунда болбосун, кайсы гана муунда жаралбасын, ата эне менен баланын ортосунда байланыш дайыма ыйык, бийик бойдон кала берген. Ата эне алар үчүн эң биринчи аброй болуп бериши керек. Ата эне аларды жолго салуучулар болуп бериши керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн балдарыбызды жогото албайбыз. Баланы бизге белекке берилет. Бала белек деп көп айтылат эмеспи? Бул жөнүндө сиз деле уксаңыз керек, бала белек деп айтышат. Дал ушул белек эмнеге керек? Кайрадан аны ошол берген ээсине жакшынакай тарбияда тарбиялап кайтарып бериш үчүн. Ошондуктан кайсы гана муун болбосун, ар бир бала сүйүүгө, мээримге, убакыт бөлүүгө, кучактоого, тийүүгө, бетинен өбүүгө, мээримге, бир сөз менен айтканда мээримге муктаж. Мээримге муктаж жалгыз балдар жок болсо экен, бардык балдар мээримге, сүйүүгө толуп ушундай бир сонун балкыган атмосферада чоңойсо экен. Достор, биз болсо саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Эгерде сизде дагы кошумча пикир бар болсо, менин баламды тарбиялоодо ушундай көйгөй бар, ушундай кыйынчылык бар, же эмне кыларымды билбейм, же болбосо тескерисинче мен баламды сонун тарбиялайм, биздин ортобузда мамилебиз момундай деген кыскача маалыматтар болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, биз үчүн керек. Андан тышкары экранда көрсөтүлгөн номер бар, WhatsApp +1 301 760 60 70 сандары. Ал жака дагы өзүңүздүн оюңузду жазганды унутпаңыз. Жана достор, баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Ошол сайтка катталыңыз, биз менен бирге болуңуз, керектүү маалыматтардын баарын алыңыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү, маанайда улансын. Сиздин уулуңуз менен кандай жакшы учурларыңыз бар? Ылдый жакка подкастка комментарийге жазып коюңуз. Жана албетте достор, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.